Бекендестер, салам алейкум, арбаңыздар. Татарстанда жүрөбүз. Мына Жашнакай Кыргызстандын павильону ачылыптыр. Кыргызстан деген. Азык түлүктөрдү сатып, негизде жалпы Казан шаарынын татарлары келип, Жашнакай соода кылып кетет экен. Өрүгүбүз, мейизибиз, жаңгагыбыз, суусундугубуз, согубуз, шоробуз бүт бар ушул Казанда бар экен, чоң павильон. Эми Кудай буйруса, ошо диаспоранын жардамы менен, консулдук бөлүм жардамы менен ар бир шаарда Россиянын ушундай Кыргызстан деген магазин ачылса, биздин өндүрүштүү Кыргызстандын экономикасынын кичинекей болсо да жылдыранга өзүнүн салымыбызды кошот элек. Андан ары сөз улантабыз мекендештер. Мекендештер, салам алейкум, арбаңыздар. Мына биздин башкы консулдун консулу Саламат мырза ушул магазинди ачууга негизде башкы консулдук жардам бериптир. Анын ичинде биздин Саламат мырза дагы ошо кандай мекендештер ачты, кандай максат менен ачты, кандай иштер болуп атат, ошо боюнча кыскача маалымат берип коесузбу? Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Ушул Казан шаарындагы кыргыз продукцияларын саткан магазин февраль айынан баштап 2025 жылдан баштап ачылган. Кыргыз ишкерлер ачкан. Буга биздин салымыбыз деле мындай айтканда кыргыз ишкерлер өздөрү ачкан, анча-мунча кээ бир жерлерден ошо биздин башкы консул жардам берген. Анан ушул биздин продукциялар сатылып атат. Официалдуу ачылышы кече күнү болду, 14 майда. Татарстан Республикасынын раиси өзү келип катышып ошо ачылышына лентасын кести. Биздин башкы консул болуп, анан кийин өзүңүз көргөндөй биздин продукциялардын баары экологиялык таза да. Ушунун баарын Кыргызстанда болгон продукциянын баарын келип сатып атышат. Ошол жакшы өзүңөр көрүп атасыңар, элдер абдан көп. Жок, татарлар аябай кызыгып атыр. Бүгүн дагы элчибиз келип кетти. Кубанычбек Кеңешевич келип дагы ошо өз жакшы насааттарын айтып кетти. Кудай буйруса ошо элчилик, консулдук бөлүмдөр жардам берип турса, биздин ишкерлерге оңой болот деген ойдомун. Силерге да ишиңерге ийгилик. Рахмат кызматыңарга силердин дагы. Анан кийин Кудай буйруса Саламат мырза менен азыр дагы бир маек кылабыз. Ошо миграция жаатында Татарстанда жүргөн биздин мекендештерди эртерээк легалдашып, ошол жардамга муктаж болсо, номеринди айтып кетебиз, бирок ал уже кийинки выпускта, да, Кудай буйруса. Саламат мырза, ишиңизге ийгилик. Бар болуңуз. Рахмат. Мекендештер, салам алейкум. Мына биздин Бектемир мырза, бул кичинекей магазиндин кожоекеси, ишкер. Ошо Кыргызстандан келип, ушул продукциянын баарын көрүп, мырза, ишиңизге ийгилик. Көрүп атабыз, татарлар укмуш алаттыр, прям биздин продукцияны жактырып аттыр. Качан ачтыңар? Соода жакшы эле болуп атабы? Бул дүкөндү биз жакында эле ачтык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Иштесе болот. Бизди абдан жакшы тосуп алышты. Татарлар бияктан негизи бүт эле Кыргызстан продукциясы дагы мындан да ассортимент көбөйтөйүн деген тилек барбы, же ошо менен да чектелесизби? Жок, дагы ким өндүрүүчүлөр болсо, ошолор менен иштешкенге даярбыз. Иштешкенге даярсыңар, э? Анан кийин тиги баягы мисалы үчүн көбүнчө татарларга эмне жагып атат биздин продукциядан? Эмнеси жагып атат? Качествосы жагынан же кандай услугасы жагынан? Биздин продукциялар бардыгы табигый түрдө натуралдык продукциялар. Ошонусу жагып атат баарына. Негизи бул бияка ишкерлер ачканда кандай кыйынчылыктар болду же болгон жокпу? Септеген башка мекендештер дагы региондордон Россия боюнча ачабыз деп калса магазин, кандай насаат айтып кетесиңер? Ачса болот. Абдан жакшы условия бар. Россияда түзүлгөн. Сиз Россияда ишкерлик ачып эле коркпой эле иштей бериш керек. Баардык закондуу түрдө эч кандай. Бул товарды бүт бар силердин өзүңөр сатып алып келдиңерби, же өзүңөр өндүрөсүңөрбү, же өндүрүүчүлөрдөн аласыңарбы, реализация кыласыңарбы, же нактылай аласыңарбы? Мен өзү өндүрүүчү, сухофрукт кургатылган мөмө жемиштер менен өзүм. Өзүңүздүн өндүрүш, э? Өндүрүш. Ишиңизге ийгилик, Кудай буйруса. Анан мисалы үчүн башка региондон кыргыздар ачабыз деп калса, реализацияга бергенге даярсыңарбы, алар дагы неметип, э? Ооба, даярбыз. Анда сиздин контактыңызды айтып кетейин, астына жазып коем. Номериңиз кандай? 0500 26 53 07. Мекендештерге эгерде кокусунан кайрылып калса, бүт жол жобосун айтып бересиңер, э? Кандай региондор? Айтып беребиз. Ишиңерге ийгилик, мырза. Аман эсен болуңуздар, бар болуңуздар, ошо Кыргыздын атын жакшы жагынан чыгарып жүрө бериңиздер. Ийгилик ишиңизге. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу мекендешим, Кыргызстанга баарыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошол тыйынды утуу менен которолу. Кыргызстандын банк компаньон эң жакшы акция уюштуруп атат.
3 айда бір жолу тыйын которгондун арасынан 6 кишиге 50 000 рубльдан белеке тыйын берип атат. Андан тышкары 2025 жылдын август айына чейин ким көбүрөөк тыйын которсо, бир кишиге бир бөлмөлүү батирди утуучу катары белеке берип атат. Балким ошол батирдин эси сиз болуп каласыңар. Тыйын которулгондо Астрасен системасы аркылуу Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегии приложениясы аркылуу Мекен деген промокодду киргизип которсоңуздар, дагы утуш менен которосуңар. Эң негизги шарт компаньондун же кошелегуна, же картасына тыйын түшүш керек. Тыйынды утуш менен которолот.